музейибиз силер көрүп турган. Бул ушул былтыр 2018 жылы март айында ачылган болчу. Биринчи ачылганда ушул жерде турган жаштар өзүбүздүн таза кийимдерди, жан кийимдерди алып келип баштаганбыз да. Анан адамдар алып кетеби экен, алып кетпей коеби экен деген дагы бир ойлор пайда болгон да. Бирок андай эмес экен. Биз койгон күндөн тартып адамдар аябай көп келе баштады да. Бул бир эле Мырзакай эле эмес, өзгөн район боюнча муктаж болгондор келип кийинип кетип атышат. Алар үчүн эшигибиз ачык, каалаган кийимин, аялдардын, эркек кишиге таандык кийимдер, жаш балдарга таандык кайсы гана кийим болбосун түрлөрү бар, бардыгы. Болгону айырмасы магазинде акча менен соода жүргүзүлбөйт. Расылын айтат, бара берет. Бүгүнкү күндө бул жерде бир эжебиз иштейт. Күнү саат 9-дан 5-ке чейин иш алып барып атат. Адамдар дагы кайсы каалаган учурда болбосун, кышындабы, жазында, жайындабы мезгилине карабай кийимдерди алып кийинип кетип атышат. Бул ушул айылда азыр Ордо бир магазиндин бирине айланып калды десек болот да. Акысыз эч кандай аренда албастан, башка чыгымдарга албастан бизге акысыз ушул магазин ачып берди. Бүгүнкү күндө эркин каалаган жерин колдонуп иштетип атабыз. Жаныбектин менчиги да бул. Жаныбек менчиги. Жана Досбек кредит союздук. Доотур экен. Жакында дагы Бишкектен кийимдер келди, базардан. Жаңы кийилбеген кийимдер. Аларды дагы илген күндөн тартып алып кеткен адамдар аябай көп болду да. Азыр дагы кийимдерибиз турат. Жаңы келген Бишкектен келди, алар таза кийимдер, жаңы. Базарда иштеген ушул Мырзакелик туугандар берип жүрүп атышат. Аларды дагы алып келген күнү да койгонбуз. Азыр дагы коебуз. Соода жүрүп. Менде суроодо мисалы бул жакта көпчүлүгү эле биле бербейт да. Кээ бири билет, интернетте отурат, кээ бири билбей калат. Мына тоо жактагылар бар, муктаждарчы. Аларга мисалы жаңы кийимиңер келгенде бир-эки адам постоянно алып кетип калып аткан жокпу? Же аларга кандай жеткирип атасыңар? Биринчи ачылганда ушундай болду да. Келип айрым ичип алган адамдар келет экен дагы бул жер өзүнүн баягы менчик магазинин айланып калды да. Каалагандай киет, эртең менен түштөн кийин дагы келет. Анан биз бул жерге жазуулар келип койдук. Магазинге спирттик ичимдиктерди ичип алып келиңер мүмкүн эмес. Анан өзүңө керектүүсүн гана ал, ылайыктуусун, башкаларга тийбе. Мисалы үчүн баласына керек болсо келет, баласын кийгизип көрүп гана алып кетет. Кызына керек болсо кызын алып келиш керек, анан алып кетет. Сууга салып кетүүгө биз тийип салып койгонбуз. Анан список менен как положено алып. Журнал тетрап турат бул жерде. Журнал ачылган. Бул жерде ошол жерде жазылган. Кайра албай салбаш. Азыр бул ошол алып кеткендер тизмеси 2092 мына жерде 2115 адам кийим менен камсыз болду бүгүнкү күндө. Ал эми алып келген адамдарды дагы биз тизмелеп, аларга ыраазычылык билдирип коебуз. Алар сөз тизмелейбиз. Ким кийим алып келди? Аларга жекеше өзүбүзчө дагы байланышып, жолуккан жерде ыраазычылык билдирип турабыз. Ушул жерде иштеген эжебизге дагы эмгек акысын, айлыгын жаштар уюму тарабынан биз каржылап берип турабыз эжеге. Аддалу алал хайр кафаилихи. Bir жакшылыкка далалат кылса, ошого себепчи болсо, шарт түзүп берсе, ал ошону кылган менен барабар дейт. Азыр ушу жаштарыбыз, мынау эжем, мисалы үчүн алып келип койгон башка бардыгы мынау 2000 кишини кийиндирген соопту алып атасыңар. Карагылачы, а? Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып өткөн хадистерде албетте бунун ажыры сооп укмуш экендиги. Жана бул сооптун ушул биздин тегерегибизге, өрөөнүбүзгө, элибизге, журтубузга, ушу мекенибиздин, Мырзакебиздин келечегине мына ушундай бир чоң пайдасы тийип турат. Себеби Кудай кааласа садака таркалып турган жерде, ушундай жакшы иштер уюшулуп турган жерде Кудай Тааланын тынчтыгы келет, Кудай кааласа иншалла. Демек бул кылган ишиңиздер менен мен ушундай чоң үмүт кылам, ушул садакалардын, ушул эхсандардын, ушул жакшылыктардын шарафаттары менен Кудай кааласа сиздердин ишиңиздер өсөт, өнөт, алдыга кетет. Ошо менен биздин элибизде, журтубузда дайым тынчтык, алдыга өсүү, өнүгүү, мамлекетибиздеги эң жакшылыктар болот Кудай кааласа. Кыргызстаныбыз ушундай жакшы иштердин шарафаты менен гүлдөнөт болот деген сөз. Кудай каалса иншалла. Ошон үчүн бир элибиз, журтубуз, мына бардык жетекчилерибиз мына Бишкектен келип атат. Чогулуп бир ак батабызды берейли, амин. Я Рабби лакал хамд, кама янбагы ли жалали важхика ва азим султаник. Я Рабби, ушул садака бүтүн балелерди тосот деген. Садака жакшылык эшиктерин ачат деген. Албетте мына ушундай ушул кылып аткан жакшы иштер, эхсандар шарафаты менен элибизде, журтубузда, мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда бүт тынчтык, амандык, береке, жакшылык болсун. Ушун шарафаты менен Аллах Таалам түгөнбөгөн береке эшиктерин ачып,
элибизде журтубузда дайым берекелүү, бактылуу, ырыскылуу жашоо болушту Кудай Таалам насип кылсын. Ушуга себепкер болгон бардык кылып аткан кызматыңарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Айрыкча мына жерде туруп берген эжем, сиздин дагы ден соолугуңуз бекем болуп, мына шу хадиске муафык ушуларды өз жаныңыздан таркатып аткандай улуу ажыр соопторду алып, ишиңизде ийгилик, берекелер болушту Кудай Таалам насип кылсын. Баарыңыздарга амандык, саламаттык. Бул жерде жанагы Мырзаке коомунун Бишкекте чоң мүчөлөрү бар. Элдин алдында эметкенге. Эми мырзакелик ишкерлер бар, бизнесмендер бар. Мен азыр мынаны көрүп эстеп атам да. Көпчүлүгү багы эми Дордойдо аяк баякта иштешет. Мен айтайын дагы бүгүн багы ошо Мырзаке коомундагы жөн карап отурбай, ошолордун багы туруп калган эми багы бекер тургуча, сатылбай калгыча андан көрө бир соо ишке болсун деп атам. Багы товарларыбыз аябай көп, мешок болуп калып кетти дегендердин баардыгын менче ушул жака алып келсек жакшы болду экен. Мен ошого сөз берейин, анан Мырзаке коомунун атынан дагы жөнөтөбүз. Бул жерге дагы. Биз дагы ошол биринчи өзүбүзгө сөз бергенбиз жаштар. Жаш бери ошо сөз менен эмес, биз иш жүзүндө көрсөтүп алалы. Кудай кааласа ошо өзүбүздүн агаларыбызга, өзүбүздүн бир борлошторго, өзүбүздүн туугандарыбызга баардыгын жеткиребиз деп ниет кылып атабыз. Кудай кааласа форумду, Кудай кааласа бүгүнкү жакшы өткөрүп алсак, дагы жайылтабыз, Бишкекке Кудай кааласа буйрса барабыз деп ниет кылып атабыз. Дагы уюмдар Кудай кааласа чакырып атат бизди. Бул нерсе ичибизде батпай атат, бөлүшөбүз Кудай кааласа, жакшы нерселер болуп атат Кудай кааласа. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы? Жаңа жаштардын бир программасы болгон ушу баягы мектеп балдар китептерин эме экен да. Бул биздин Өзгөн районунда жакшы китепканалардын бири. Анан бирок азыр бир гана Мырзакеде эмес, жалпы Кыргызстанда жана дүйнөдө китеп окуу маданияты жоголуп атат. Китепканалар музейге айланып атат. Бирок сизге да бардык эле Болото айда келген азыркы маданият министринин орун басары жабылып дайындалган Нуржигит Кадырбек. Бул жерге 2 жолу келди, коноктор келип, ошолордун агайлардын китеп окуу маданиятын жайылтуу боюнча китепкөй улут деп Кыргызстан 2019-жылы СНГда КМШ өлкөлөрүндө эң көп китеп окуган өлкөгө айланабыз деп ошол урам менен биргеликте президенттин жарлыгы менен региондорду өнүктүрөбүз деп санариптештирүү жылы менен биргеликте. Бул жерде биз жергиликтүү айыл өкмөтү райбердеканын уруксаты менен китепканачы эжекелер менен биргеликте жаштарды китеп окууга чакыртабыз. Бир жумага бир китеп дейбиз дагы, китеп окутуп, ар жекшемби күнү топтолуп 1 саат китеп окушат отуруп. Кыйын ушул жерде. Китеп окугандан кийин окуган да чыңыз айтып атабыз айткан да. Эми окугандын менен пайдасы жок болсо эмнеге анычы? Окуганды аналогия кылып, критикалык ой жүгүртүп, ошол окуган нерсенин үстүндө талкуу кылып, аналогия алып, себеби ошол келечекте кандай кырдаалдар келгенде окуп аткан чыгармасынын үстүндө талкуу кылып, талдоону үйрөнүшөт буюрса. Андан сырткары бул жерде кошумча англис тилинен дагы сабактар алышат. Анан бул жерде Нурбаев мектебине Джон деген Америкалык тинчтик корпусунун волонтери келген, ыктыярчысы Рахим акабыздын үйүндө жашайт. Ал дагы келип китеп окуйт. Андан сырткары бир жумада бир жолу бул жерде башка мектептин окуучуларына дагы убакыт бөлүп, бунун баары акысыз да, жерде англис тилине кызыктырып иштешет. Жаштар коомунун бүгүнкү күндөгү жасап аткан иштери бул өтө баягы колго ала турган иш болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул бир эле ушул биздин өрөөнгө эмес, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын жалпы аймагына үлгү боло турган иш-аракеттер болуп атат. Биз азыр булардын жасаган иштерин көрүп аябай сүйүнүп отурабыз. Айрыкча мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйылкы 2019-жылды Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп
белгилеген болчу. Мына ошол жарлыкка ылайыктагы иш болуп атат деп айтсак, толук туура болот деп ойлойм. Анткени аймактарды өнүктүрүүнүн биринчи баштапкы кадамы бул албетте жаштарды колго алуу. Анткени бүгүнкү күндөгү эң чоң аймактардагы проблема бул жаштар. Жаштардын жок аздыгы, жаштардагы идеянын жоктугу болуп атат. А бирок бүгүнкү күндөгү ушул Мырзеке айылындагы болуп аткан иштер, аны болгондо дагы ушул мына жаштардын ишке ашырылып жатышы, жаштардын өзүнүн ушул идеяны колго алып жатышынын өзү бул чоң бир үлгү боло турган иш деп айтсак болот. Андан тышкары эми Мырзеке бүгүнкү күндө жалпы алып караганда мурда эми баягы ПГТ деп коет эле, шаар тибиндеги айылды. Бирок бүгүнкү күндө ошол калыбына кайра алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар. Бул кайсыл жагы? Бул суу тарабынан дагы, техника жагынан болобу, бардык тарабынан болбосун, айыл чарба жагынан болобу, бүт жагынан шарты бар. Жана мындан дагы артыгыраак шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Айыл аймагы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошондуктан мен ойлойт элем, эгерде бүгүнкү күндө ушул азыркы жаштардын айтып аткан идеясын колго алып, ошону бир мындан арагына дагы, мындан ары дагы бир өнүктүрүп кеткенге бир көмөктөшө турган болсок, бир эле багы инвесторлор эмес, мамлекет тарабынан да колдоо алып, андан тышкары мына ушул биздин ушул айылдан чыккан биздин ишкер адамдарыбыз бар, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Мына ошолор дагы бир кол кабыш кылып, айыл аймагын ушул Мырзекени өнүктүрүүгө бир өзүнүн салымын кошуп кете турган болсо, мен ойлойм дагы көптөгөн идеяларды мындай ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан мен каалайт элем, бүгүнкү биринчи жолу ушул аймакта болуп жаткан жаштардын форумуна мен ишине ийгилик каалайм. Дайыма жаштар ушул идеяны алдыга таштап, башка артында келатканда кийинки келекке жаш муундарды дагы бир туура тарбия алып, туура таалим алганга дагы бир үндөгөнгө чоң салым кошот деген мен мындай терең ишеним.